Борбор калаадагы эс алуу жайларынын биринде Жайка бүтүрүүчүлөр ассоциациясы тарабынан икигай биз чогуу торгондо жашоонун маңызы аталышындагы иш-чара болуп өттү. Бүгүнкү икигай деген биздин жыйындын аты. Икигай деген бул Жапониядан келген философиялык бир сөзүн түшүнүгү бар. Бул сөзүн түшүнүгүндө улутпай ар бир адам өзүнүн жашоосунда бакытка жетиш үчүн атайын бир жолдон өтөт да, мындай тажрыйбасынан өтөт. Ошол үчүн биз бул жерге чакырганыбыз эң биринчиден бул Жапониянын окуусун бүтүрүп келген окуучулардын биримдигинин атынан атайын мындай тажрыйба менен бөлүп өзүнүн жашоонун кандайдыр бир мисалдарын келтирип, бирок башкаларга мындай жашоодо кебегиле өзүңөрдүн алдына койгон максатка жеткенге аракет кылгыла. Кыйын болот, оор болот, бирок жеткенге мүмкүнчүлүк бар. Бул үчүн аракет кылыш керек деген. Бул икигай биринчи жолу өткөрүлүп атат. Буга чейин өзүнүн ассоциациянын чогуу ишине катышканбыз. Бир жыл болду катышканыма. Жакшы иш-чаралар алып барып атат, жакшы проекттер үстүндө иштеп атат. Аталган иш-чара Кыргызстанда алгачкы гана жолу уюштурулгандыктан кызыккандардын саны арбын. Саламатсыздарбы? Менин атым Нуркыз. Бул мареке жөнүндө Facebook баракчасын угуп, өзүмө жакшы нерселерди алуу үчүн, мотивация алуу үчүн келдим. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Өзүмө икигай деген эмне, жашоонун мааниси эмнеде ар бир адам эмне түшүнөт, ошо ой пикирин угуп өзүмө пайдалуу нерсе тапканым келгем. Иш-чарага келгендер ассоциациянын алдыңкы бүтүрүүчүлөрүнөн кеп кеңеш жана бир катар керектүү маалыматтарды ала алышты. Бул иш-чара Жайканын бүтүрүүчүлөрү тарабынан уюштурулду. Алар Жапониядагы Жайканын курстарына барып келген Кыргызстандын өкүлдөрү. Бул иш-чаранын алкагында менин түшүнүгүм боюнча кыргыз жарандар Жапонияга барып эмнелерди үйрөнүп келгендигин айтып берип, бөлүшүп жатышат. Мен өзүм Кыргызстанда 3 жылдан бери жашайм. Ушундай иш-чараларды өткөрүү менен бири-бирибизге пайдалуу болгон маалыматтар менен бөлүшө алабыз. Бул нерсе биздин өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө салым кошот деп ойлойм.